Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздер менен ыйык Рамазан айында ободо орозо телеберүүсүндө жолугушуп жаткандыгым үчүн кубанычтамын. Биз баарыбызды Рамазан айына жеткирген Аллах Таалага шүгүрлөр болсун, пайгамбарыбызга салаваты саламдар болсун. Бүгүн биз Рамазан айынын кириши, орозо тутуунун адеп ахлактары, жол жоболору тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү мен Сакы Садыков алып барамын. Быйылкы берүүлөрүбүзгө ак батасын берүү үчүн Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтии Максатбек ажы өзү келип отурат. Сизге чоң ыраачылык билдиребиз. Азирети муфтий, куш келипсиз биздин студияга. Сөзүбүздү ушул дегеле Рамазан айы деген эмне? Орозо деген эмне? Ал качан фарз болгон? Ушул темада баштасак. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Allah Teala'ga çeksiz şükürler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e selam salavatlar olsun. Mınaki Ramazan ayının bugün birinci günü Kırgızstan Müslümanlar Din Başkarmasının atından, jeke özümdün atımdan жалпы момун мусулмандарды, өзгөчө Кыргыз элин мекендештерибизди ушул Рамазан айы менен куттуктап кетейин. Телевидениядагы сиздерди иштеген бардык кызматкерлерди жараткан Алла Таалам куттуу кылсын, берекелүү кылсын, кабыл кылсын. Рамазан ай бул 12 айдын султаны. Рамазан деген бул Алла Таала өзү койгон. Калган 11 айды арабтар койгон. Рамазан деп жараткан Алла Таала буну өзү койгон. Бул аалам жаралыктен мурда эле. Ушундай бул атты жараткан Алла Таала өзү тандаган. Бул жерде мындай да Мухаррам, Сафар, Рабиул Аввал, Рабиус Сани, Жумадул Ула, Жумадус Сани, Раджаб, Шаабан, Шаввал, Зилқада, Зилхиджа деп айлар бар. Ушулардын баарын арабтардын тарабынан коюлган. Бирок 9-чы эсеп боюнча келет Рамазан деп Алла Таала шахр Рамадан унзила фихил Кур'ан худан линнас. Рамазан айы Кур'ан-ы Карим түшүрүлдү. Бүткүл адам баласына туура жолду, бактылуу жолду көрсөтүү үчүн түшүрүлгөн Кур'ан-ы Карим. Ошол ыйык Кур'ан Рамазан айда түшүп атпайбы? Берекелүү, нурлуу айда куттуу Кур'ан түшүп атат да. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга акыркы пайгамбарчылык, бүткүл ааламга мээрим, кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга жол башчы бул дагы Рамазан айда берилип атат. Бул эле эмес, асмандан канча ыйык китептер түшкөн болсо, кудайлык жол жоболор, эрежелер, Муса пайгамбарга Таурат китеби Рамазан айда түшкөн. Давуд пайгамбарга Забур китеби Рамазан айда түшкөн. Инжил Иса пайгамбарга Рамазан айда түшкөн. Калган сахифа деп коет баракчалар Ибрахим пайгамбарга 1 Рамазанда түшкөн. Мынакей 2 Рамазанда Таурат түшүп атат. 12 же 18-де Инжил түшүп атат. 6-да Забур түшүп атат. Мынакей Рамазан айда. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга Кур'ан-ы Каримде Алла субханаху ва таала инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Мына Кадыр кечесинде, Рамазан айдын Кадыр кечесинде Алла Таала Кур'ан-ы Каримди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга түшүрүп атат. Рамада ярмуду деген арабтын түп нускасы ошодан чыгат. Бул сөз күйгүзүп жок кылганды, күл кылып бергенди айтат Рамазан деп ошону айтат да. Эмне үчүн бул Рамазан айдагы орозого кандай буну байланышы бар? Бул дегени адам баласынын күнөөлөрүн, ошолардын баардыгын Алла Таала ушу айдын берекесинен күл кылып жок кылып берет экен да. Күйгүзүп жок кылып берет экен. Көрбөйсүзбү? Ушул ыйык Рамазан айында бул айдын өзүнүн касиети өзүнчө. Бул айдын ичиндеги кылган амалдардын касиети өзүнчө. Экөөнү эки түрдө караш керек да. Мисалы, мечиттин өзүнүн касиети бар. Аны мечиттин ичиндеги кылынган иштердин, мисалы намаз окуу, Кур'ан окуу, зикир кылуу, булардын өзүнчө пайдасы бар. О Рамазанда ушундай Рамазан айдын өзүнүн касиети бар. Орозо туткандарга да, тутпагандарга дагы. Эми бунун ичинде орозо тутса кандай улуу иштер болот? Кандай улуу даража? Рамазан айдын өзүнүн касиетине токтой турган болсок, айдын касиети. Пайгамбарыбыз айтат, бул ай биринчи кирип келери менен, мына азыр бүгүнкү биринчи күнү отурабыз. Бейиштин бардык эшиктери ачылат дагы, аягына чейин бирөө дагы жабылбай турат. Дозоктун бардык эшиктери жабылат.
аягына чейин бирөө да качылбайт. Жана бул Рамазан айынын урматынан бардык шайтандар кишенделет. Өзгөчө тоң моюн шайтандар кишенделет. Ошо шайтандар азгырып, кан төгүүгө, бузукулук кылууга бардыгына ошо шайтандын азгырыгы менен болуп аткан эле. Ажырашуу дейбизби, бүгүнкү күндө келишпестиктер дейбизби, зордук, зомбулуктар дейбизби, кандай күнөөнүн түрүн көрбөйлү, шайтандын азгыруусу менен. Ошо шайтанды Алла Таала байлап коет экен. Эмне үчүн? Рамазан айда мына бизге, сиздерге мүмкүнчүлүк берип атат. Мен шайтанды байлап койдум. Эми элдешип алгыла. Эми жарашып алгыла. Эми ибадат кылып алгыла. Көбүрөөк Аллага жакындап, Алла менен байланыш түзүп алгыла. Ошо шайтан аркылуу канча деген күнөөлөрдү билип билбей жасап алдыңар эле, ошолордон кечирим сурап Алла Тааладан өзүңөр тазаланып алгыла. Өткөндөргө дуа кылгыла. Деп мынакей Рамазан айдын касиети ушундай. Бул өлүктөргө дагы, тирүүлөргө дагы ушундай өтө бир касиети улуу экен. Пайгамбарыбыз айтат, эгерде менин үммөтүм Рамазан эмне экенин билгенде, анда жыл бою ошо Рамазан болсо деп булар аттен кылышат эле дейт. Жыл бою. Бул мисалы мындай болуп атат да, биринчи 10 күнү Алла Тааланын мээримдүүлүгү, рахматынын 10 күнү болсо, экинчи 10 күнү Алла Тааланын кечиримдүүлүгүнүн 10 күнү болуп атат. Үчүнчүсү болсо дозоктун отунан куткаруу 10 күнү болуп атат. Ооз ачарлыкта Алла Субханаху ва Таала күн сайын 60 000 дозок важип болуп калган, күнөөлөрдүн себебинен дозокко түшүп калган мусулмандарды дозоктун отунан чыгарат экен да. Күн сайын 60 000 болуп, эң акыркы күнү жалпысынан канчаны чыгарса, ошончону чыгара берет экен. Мынакей ошон үчүн бул айда айтат, бул ай дозоктон куткаруу, кутулуу, Алла Таалам кутара турган ай экен да. Бул айда момундун ырыскысына береке болуп кошулат. Рызкысы көбөйөт. Өзү эле такыр эле мына орозо туткан кишинин уйкусу ибадат дейт. Сүйлөбөй жүргөнү тасбих деп айтылат. Бунун дуасы сөз кабыл болот. Өзгөчө ооз ачар учурунда күн сайын бир дуа, ким орозо кармаган кишиге сөзсүз кабыл боло турган бир дуасы бар да. Ал шек күмөнсүз. Ал көбүнчө ошол ооз ачардын алдында дуа кылса, ал кабыл болот. Кур'ан-ы Каримде орозо туткан эркектер менен орозо туткан аялдарды Алла Таала мактаган. Кур'ан-ы Каримде аят бар, ас-саимин ва-саимат дейт. Эң аягында Алла Таала вада берип атат. Бундай мусулман эркектерге жана аялдарга өзүнүн кечиримдүүлүгүн жана улуу соопту вада кылып атат Алла Таала. Демек, орозо тутуу бул момун адамдардын сыпаттары. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтат, "Ман сама Рамадан иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min dambi." Ким Рамазан айда орозо тутса, эми Рамазан айды айтып бүттүк. Бул кандай касиеттүү ай экенин. Эми Рамазан айдын ичиндеги кыла турган иштерге токтосок, эң биринчи күндүзү орозо тутуу. Орозо тутуу кандай? Орозо кармоо деген сөз, бул таң аткандан тартып күн батканга чейин ичкенден, жегенден жана ак никесиндеги аялына жакындагандан өзүн кармап, өзүн токтотуу. Мына ушуну Рамазан дагы орозо тутууну айтат. Орозо тутууду. Эми пайгамбарыбыз айтат бу жерде, "Ман сама Рамадан иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min dambi." Ким иман менен жана үмүт менен орозо тутса, иман менен кандай? Бул бир периштенин айтканы, же пайгамбардын айтканы, же бир аулиянын, бир даанышман, акылмандын айтканы эмес, орозо тутукла депчи биздичи. Бизди жоктон бар кылган, бир тамчыдан жараткан, өмүр ырыскы берип, өң түс берип, ааламды башкарып турган улуу Алла Тааланын буйругу экен. Ушу улуу Алла Тааланын буйругунда бизге мисалы Алла Таала кайсы нерсени адал кылды, бизге пайдалуу нерсени адал кылды. Кайсы нерсени арам кылды, бизге зыяндуу нерсени арам кылды. Ушуну жакшы түшүнүшүбүз керек да. Жараткан Алла Таала бизге эмнени адал кылса, анда биздин пайдабыз бар. Эмнени арам кылса, анда бизде зыяныбыз бар. Мына ушу Алла Таала буйрук берип атат, орозо туткула, силерге парыз кылынды. Будан эмне? Биздин пайдабыз бар. Пайданы азыр айтып берем. Биринчи, демек, биз орозо тутканда иманан дегени жараткан Алланын буйругуна иман келтирип, ишенип, ушу Алланын буйругу деп туруп анан орозо тутушубуз керек. Экинчиси ихтисабан, сообун үмүт кылып.
Албетте биз Алла Тааланын буйругуна баш ийип аткандан кийин ошо ишти аткарсак, мейли намаз окуу болобу, чын сүйлөө болобу, адилеттүүлүкпү, адал ырыскыбы, кандай болбосун Алланын буйруктары, орозо тутуу, бунан Алла Таала жөн эле буйруган жок, аркасына соопторду, жана ушундай даражаларды койгон да. Ошого биз соопторду үмүт кылып туруп, кармасак кандай болот экен? Мурунку бардык күнөөлөрү кечирилет деп атпайбы? Мурунку бардык күнөөлөр кечирилет дейт. Эми бул биринчиси Рамазан айы. Алла Таала Кур'ани Каримде я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. Эй иман келтиргендер, мынакей силерге Рамазан айында орозо тутуу парыз кылынды. Силерден мурункуларга да парыз кылынгандай. Демек Мухаммад пайгамбарыбызга чейин дагы канча пайгамбарлар өтсө, алардын да ордунда дагы орозо парыз болгон экен да. Бирок алардын орозосунун айырмасы бар. Бизге чейинки үммөттөрдүн айырмасы, алар ифтардан ифтарга кармайт эле. Анда эмне деген? Ооз ачтыбы? Болду. Ошо бойдон эгерде уктап турса, кайра тамак жегенге уруксат эмес эле да. Оларда ислам дининде дагы орозонун башында ушундай болгон. Мисалы, ооз ачкандан кийин бирөө уктап, кайра турса убакыт бар да. Убакыт бар, таң атышат убакыт бар, бирок жегенге уруксат эмес эле да бизде дагы. Бир уктап турсаңыз эле болду, андан кийин кете берет эле. Кийин анан бул бир сахаба кичине курсак ачып, кыйналып, өзү жумуш кылат эле, аялын тамакка жиберип, тамак алып келчекти, көзү илинип кетет да, уктап кетет. Тамагы кичине кечигип калат дагы, уктап кетет. Андан кийин турса эле, болду, эме кармаш, тамак жегенге уруксат эмес да. Ошентип кыйналып түшкү жеткенде, эртесин түшкө жеткенде намаз окуп, бир риваятта келет, эс алып жыгылып калат. Бир риваятта үйүндө эле жыгылып калат дейт. Ошондо анан кийин Алла субханаху ва таала аят түшүрөт, силерге мынакей таң атканга чейин, таң жарганга чейин силер тамак жесеңер уруксат деп берилет да. Көрбөйсүз, бизге да ушундай бир жеңилдик берилген. Эми бул жерден Рамазан айдагы орозо туткандын негизги максатын жараткан Алла Таала Кур'ани Каримде таквалык пайда болсун силердин жүрөгүңөрдө дейт. Ат-таква хахуна, пайгамбарыбыз айткан таквалык бу жерде дейт. Мына жүрөгүңөрдө таквалык. Эмне деген? Кудайдан коркуу болсун. Дагы бардык күнөөлөрдөн таза болгула. Ошон үчүн силерге мына орозону парыз кылып атам. Орозого ушундай мүмкүнчүлүк берип атам. Өзүңөрдү мындай кандай десем, бир оңдоп алат экенбиз да. Бир оңолуунун бир ушундай ай экен да булчу. Сабырдуулуктун айы, жаман мүнөздөрдү таштай турган ай экен. Жакшы мүнөздөргө мындай ээ боло турган ай экен. Ошолордун бирөөсү кандай болот? Таква дейт. Бул ашказандын эле орозосу эмес экен да. Бул тилдин орозосу экен, көздүн, ойдун, жүрөктүн, кулактын, буттун бардык дене мүчөнүн орозосу экен да. Ошонун бардыгын жараткан Алла эмнеден тыйса, ошол жерден токтотуп турсак, мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бирөөңөр орозо кармасаңар, ал ызычы салбасын деген. Ал кыйкырбасын деген, кыйкырып сүйлөбөсүн. Эгерде бирөө аны тилдесе, эгерде же бирөө ал менен жаңжалдашса, мен орозомун деп эле айтып койсун дейт. Мынакей тарбиянын мааниси. Мына маданият. Эгерде фаин сабаху ахад дейт, мынакей эгерде ушундай бирөө сөгө турган болсо, ауқатала же болбосо жаңжалдашып уруша турган болсо, ага теңелип эле койсун. Ага эмне факуллаху, ага мындай эле айтсын дейт, инне саим, мен орозом. Мага туура келбейт. Сен мага кыйкырып атасың, сен мага асылып атасың, мен сөз кайтарганга мага туура келет. Мурунку айтып кое турган нерсе, мурунку үммөттөр сүйлөгөндөн орозо кармачу экен да. Кандай? Сүйлөсө ооз ачылып калат эле да. Ошон үчүн орозо кармаганда болду, сүйлөбөйт. Ашказандыкы дагы эчтеке жебейт. Эми тилдин дагы орозосун кармачу экен да. Сүйлөсө бузулуп калат. Кокус бирөө сураса, эмне дейт? Аны жооп берип коет экен колу менен эле. Жок, ооба дегендей кылып. Сүйлөсө, жакшы сөз сүйлөсө ооз ачылып калат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүнө эмне кылды? Бизге жеңил кылып койду да. Бизге жеңил болду. Албетте биз азыр бүгүн арам сөздү сүйлөсөк дагы ооз ачылбай атпайбы? Ушактап атабыз. Жала жаап атабыз. Алдап атабыз. Бирок бул да орозо ачылбаганы менен, орозонун акыйкатына жетпейт экен да. Чыныгы орозонун даамын, чыныгы орозонун рахатын ала албайт экен да. Кээ бир риваятта келет, жалган сүйлөтүп орозо калкан деген, ушу калканыңарды тешип албагыла. Эмне менен? Ушак менен. Жала менен. Калканыңар тешилип калат деген. Эмнеден калкан? Ас-сауму жуннатун дейт. Бул калкан. Бу дүйнөдө шайтандын азгырыгынан, напсинин үстөмдүүлүгүнөн,
күнөөлөрдөн калкан экен да. Эми тиги дүйнөдө ахиретте болсо дозоктун отунан калкан. Хесну хасим менен нар деп да келет. Бул бекем чеп деген. Дозоктун отунан бекем чеп деп айтат. Мынакей орозонуку. Ошон үчүн бизде такыбалык пайда болуш үчүн, бизди оңдош үчүн, биздин тазалануубуз үчүн Алла Таала Рамазан айда мына орозо тутууну фарыз кылып, кечкурунку ибадаттарды сүннөт кылып койгон. Кечкурунку ибадат бул таравих намазы. Таравих намазына Алла Таала бизге мына 20 рекет 40 саждалуу намаз берип атат да. Сажда дегенде кандай? Сажда деген бенденин Аллага болгон эң жакын учуру саждада болот экен. Ушунча 40 сажда берип атат. Ар бир саждада 1500 сооп жазылат. 1500. Бул 40ка көбөйтсөңүз канча? Бул жөн эле нафилдик эле. Сүннөттү, витр важип да эме кандай болбосун? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, кимде ким ушул Рамазан айында күндүзү болсун, түндөсү болсун, эми 2 рекет намаз окуй турган болсо, жараткан Алла Таалага бейиштен ага бир кан сарай берет экен. Кызыл якуттан салынган. 60 000 эшиги бар экен. Орозо туткан кишиге таң аткандан күн батканга чейин 70 000 периште ага дуа кылат экен. Истигфар кылат экен. Кантип? Я Алла, ушу бендеңдин күнөөсүн кечиргин. Ушуга райымыңды көрсөткүн. Ушуга бейишиңди бергин. Күнөөлөрүн кечиргин деп мына 70 000 периште дуа кылат экен орозо туткан кишиге. Бул не деген? Жана ар бир саждага, Рамазан айда кылынган саждага Алла Таала бейиштен ушундай чоң дарак берет экен, дарак тигип берет экен. Ал дарактын чоңдугу, көлөмү бир улоочон аты менен чапса 500 жылда көлөкөсүн басып бүтпөйт экен. Көрбөйсүзбү кандай касиеттүү, улуу ушундай куттуу ай келатат. Ошон үчүн тарави намаз менен дагы биздин ынтымагыбыз дагы бар, тарбиябыз дагы бар. Алла субханаху ва таала баарыбызды ушундай кадырлап, барктап, бул жараткан Алланын мусулмандарга болгон берген улуу белеги деп айтсак болот да. Hazreti Mufti, эми орозо кимдерге фарз болду? Качан фарз болду? Кимдер орозо кармабай койсо болот? Ушуга да токтолсоңуз. Орозо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мурун эле тутуп жүргөн. Анан кийин Мадинага көчүп келишкенде Меккеден хижрат деп коебуз. Ошол Мадинага келгенде жөөттөр орозо кармайт эле. Алар жөөттөрдү орозо 10 Мухаррам. Мухаррам деген ислам санагы боюнча 1-ай, Ашура деп коет 10 Мухаррам. Эмне үчүн кармайсыңар деп сураса, алар жооп беришти. Жараткан Алла Таала Муса пайгамбарды куткарган күн. Фираундун аскерлеринин зулумдугунан Бани Исраил менен Муса пайгамбарды куткарды эле. Тигилерди суга чөктүргөн, а Муса пайгамбарды судан өткөрүп койгон да. Ошого шүгүр кылып кармайбыз деген. Пайгамбарыбыз да аны да кармаган, сахабаларга да айткан кармагыла деп. Милдеттүү түрдө кармачы эле. Биз да, бирок кийинки жылы эгерде биз тирүү болсок, эме болсо, 2 жолу кармайбыз, 2 күн кармайбыз деп айткан жерлер бар да. Орозону пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай кармачу, бирок келгенден кийин 2 хижри деп коет. Мынакей орозо эң биринчи ушуну Алла Таалам орозону парыз кылып берип атат. Парыз кылып берип атат. Эми буга кармаганга биринчи мусулман болуш керек. Акыл эси жайында болуш керек. Балагатка толгон болуш керек. Бул деген мусулман эмеске Рамазан айда парыз эмес. Балагатка толо элек кыздарга, уулдарга толгон эмес. Эми балагатка уулдар канча? Бир 12-13 жашар толор. Кыз балдар болсо кичине андан эртерээк бир 10-11 жашар болор. Кыскасы ошого чейин акыл эси жинди адамга орозо парыз эмес. Андан кийин мусапырга да орозо парыз эмес. Мусапырга, оорулуу адамдарга парыз эмес. Аларга бир жеңилдик берген. Кош бойлуу балдарды эмизип аткан адамдарга эгерде өзүнүн ден соолугуна же баланын ден соолугуна корко турган болсо, алар дагы мисалы уруксат берет кармабай койгонго. Бирок ден соолуктары жакшы болсо, алар кармай берсе, кудай жакшы эле. Мындай алсырабай, күчтүү болсо, слабый болбосо дегеним да. Ал эми мусапыр адамдар бүгүнкү күнү сапар кандай эми? Мисалы азыр Ошко учуп барса, же Москва учуп барса, бир 3-4 сааттык эле мурдагыдай сапар калган жок. Кармап кое берсе, боло берет. Бирок ошол эле кезде шарият уруксат да берет. Абалыңа кара депчи. Ушундай адамдарга милдеттүү, ушундай адамдарга милдеттүү. Эми ушул орозого ниет кылуу кандай болот? Кандай тамактарды жесек болот? Ооз ачканда эмне жесек болот? Оозду бекиткенде эмне жесек болот? Кайсы тамакты көбүрөөк жесек сооп болот деген бул ушундай бир суроолор да туулат да. Анан эгер уктап калып саарлык иш албай калсак эмне кылуу керек деген маселелер.
Эми ооз ачканга келе турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам курма менен ачат эле. Курмада ушундай Менделеев деп коебуз, Менделеевдин бардык элементи бар курмада. Өзгөчө адамга өтө мындай бардык пайдалуу заттар бар. Экинчиси суу менен дагы. Бирок суу муздак болбосун, газдалган болбосун. Суу болсо муздак болбосун, газдалган. Өтө кайнак болуп, чайды кайнак ичкен жок. Анткени 15, 16, 17 саатка чейин ашказанда эч нерсе жок. Бардыгы азыр ошо даяр болуп турат. Ошол учурларда өтө муздак, өтө ысык зыян берип коет. Нормалдашкан, аны дагы ушундай дем алып акырындан ич керек, 3 бөлүп. Бирден эле катуу иче берсе, бул боорго таасир этет. Эки боорду ушу орукчан кылып коет. Мындай кандай десем, кырт этип култулдатып эле жутуп ичип албаш керек да. Анан сууну өзү мындай дем алып акырындан соруп ичиш керек. Андан кийин мисалы дагы эмне жемиштер дагы бүгүнкү күнү көрбөйсүзбү? Чет мамлекеттен келген жемиштер ушу товарный вид деп коебуз, ошо сырткы көрүнүшү бузулбасын деп буларды ар кандай эмелер менен, дарылар менен да дарылайт. Ошондуктан айтар элек, мына ушу жемиштердин баардыгын жакшы бир кайнак суу менен бир жууп коюш керек да өзүчө. Өзүбүз жесек дагы, балдарга берсек дагы. Андан кийин бир аз жемиш менен жеп, намаз окуп, дароо эле тамак өтпөш керек да. Кичине намаз окуп алгандан кийин анан кичине ага чейин 10-15 мүнөт болот да. 10-15 мүнөт баягы ичкен суубуз, жеген курма, же ушундай жемиш акырын өзүнүн жайына жакшынакай алып, өзүнүн элеме ашказанды көнүп, ашказан ушуларга переваривать этип акырын дегендей. Кийин анан жеңилирээк тамак жегенге аракет кылыш керек. Рамазан ай атайы, ден соолукту карай турган ай болгондон кийин өтө куурулган, өтө мисалы ачуу ушундайлардан этияттанса, бир өтө эң негизгиси эле көп тоюп албай, ооз ачарлыкта азыраак жеш керек. Ооз жабаарда көбүрөөк жеш керек. Анткени мисалы ооз ачарганда биз азыраак жесек, таравих намазды мындай кубаттуу окуйбуз да. Анан Кудай кааласа акырындан дагы бөлүп жейбиз дагы. Саарлыкка келгенде көбүрөөк суусундук ичсек, көбүрөөк тамак жесек саарлыкта. Анткени бул аз дагы 17 саат уланыш керек да. Ага иштеке болбойт. 17 саатка чейин булардын баардыгы өзүнүн жайына жакшы түшөт да. Ошон үчүн тамакта өзү негизи эле албетте бул адал немен жеш керек тамакта. Жегенде дагы ушул пайгамбарыбыз айткандай ашказанды 3кө бөлүп, бир бөлүгүн сууга, бир бөлүгүн тамакка, бир бөлүгүн абага, бош калтырылса, мына ушу бир айда эле канча ашыкча салмактарды, шишиктерди, туздарды, майларды ушулардан арылса болот да, жөн эле бир ай. Касиеттүү Рамазан ай ушул үчүн да. Андан башка канча деген мына биздеги өтүшүп кеткен оорулар болуп калат. Ошолордон бери дарыланат. Анан кийин орозонун чыныгы акыйкаты кичине ачкалыкты сезиш керек да. Таптакыр эле бизде кандай? Ушундай тамак жейбиз, ушу кечке чейин ачка дагы болбойбуз, ал дагы болбой калат. Ашказаныбызда жүрө берипчи. Андай эмес. Азыраак жеп турсак, ач баягы кадырын ток билбейт дегендей, буда бир эки пайдасы бар. Ден соолуктун пайдасы бар азыраак жегенден. Экинчиси болсо, ошо мындай кембагалдардын күнүн эстейсиң да. Биз го бир күн ачка болуп атабыз. Тиги болсо жыл бою ошондой. Bundan эмне маани чыгат? Кой, мен буларга кичине кайрымдуулук кылышым керек экен. Буларга жардам беришим керек экен деген сезим ойгонот да адамдачы. Мынакей. Ошондуктан иншалла эми карап кээ-бирлер бир жолу азыраак жейбиз десе, аз жеп алып анан кийин түшкө жетпей кулап калып андай болбош керек. Эми бая айтып аткандай, ооз ачарлык кезинде мейли жакшы жеп алсын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, саарлык жегиле, саарлыкты таштабагыла. Бул берекелүү. Саарлыкта Алла Таала жана периштелер өзгөчө рахматын жиберет деген да. Тасахару фа инна фис сухури ла барака. Пайгамбарыбыз саарлык жегиле сөзсүз. Анткени буда береке бар деп айткан да. Ошондуктан саарлык бир хадисте келет, силер саарлык жеп, күндүзү орозо тутканга бакубат болгула. Күндүзү уктап, түнкү ибадат кылып турууга бакубат болгула деген, күч алгыла деген хадис бар да. Бул дегени биз күндүзү уктап коюшубуз керек экен. Күндүзү орозо туткан кишилер мейли 1 саатпы, 1,5 саатпы, 2 саатпы канча болсо уктап койсо, адам денеси рахаттанып, орозо туткандагы жеңилирээк болот да бугачы. Түнкү ибадаттарга дагы буга кыйла буга күч болот ушундай. Айрым адамдар ар кандай себептер менен орозо тута албай калышат, картаңдар, ден соолугу, ушулар ошол кантип ошону орозосунан кутулса болот, фарздан кутулса болот. Айрымдар айтат,
бирөөлөр мисалы ажыга бирөө үчүн бирөө барып келгенде эле орозону да бирөөгө туттурса болобу деген суроо келип жатат да. Жакшы суроо бердиңиз. Ажылыкта биринин ордуна бирин мисалы катуу ооруп калган же дүйнөдөн өтүп кеткен, хаж бадал деп коет. Ордуна ажылык кылуу мындай бар. Бирок орозо намазда жок. Анткени орозо намаз бул ибадатул бадани деп коет. Бул дене менен ибадат да. Ажылыкта дене дагы, акча дагы да, аякта мал дагы. А бул жерде ошо дене менен болгон ибадаттарда орун басарлык өтпөйт. Мындайча айтканда, бирөө ооруп, ошонун аркасынан башка бирөө киши орозо тутуп берсе, аны аткарылбайт. Буга биздин шариятыбызда мындай. Эгерде кары киши оорулуу, бул ошонун оорусунан сакаюуга үмүт жок. Ошол бойдон ооруп кете берет деген сөз да. Андай болсо фидия деген бар. Фидия деген бир кембагалды эртели кеч курсагын тойгозуш керек. 30 күн болсо 30 күн бир кишинин курсагын тойгозуш керек да. Кембагалдын саар кеч. Же болбосо мисалы бир ошол фитр садака деп өлчөм берип койгон да. Фитр садака деген бүгүнкү күнү 35. Бирок бул будайдын эсеби боюнча 35 сом да. Пайгамбарыбыз мейизден берет эле фитр садаканы. Мына караңыз, курмадан берет эле. Мейиз курмага келе турган болсок 1 килограмм 600 граммы о бир топ эле акча болуп калат да. Ошо менен анан кембагал мисалы 300-400 сомго мейли саар кеч курсагын тойгозот. Демек, эгерде бул оорулуу адам сакайып кетүүнүн үмүтү жок болсо, не обязательно карган, кээ бирде жаш адамдар бар, ушундай ооруга чалдыгып калган, сакаюусуна үмүт жок да, ошо менен ооруп атат да. Ушуларга Рамазан айда фидия менен кутулса болот да. Фидия дегени азыркы айткандай, фитр садаканын өлчөмүндө кембагалга берүү, же курсагын тойгозуу, эртелүү кеч. Ушу менен бүтөт. Бизде исламда биздин мазхабыбыз боюнча азыркындай динибизде дагы ошо болбойт. Бирөөгө орозо тутуп берип, бирөөгө намаз окуп, ошо менен кутулган болбойт. Hazreti Müftü азыркы өнүккөн медицина ошол орозонун ден соолукка пайдалуулугун абдан далилдеп, ал турсун мына Жапан окумуштусу Нобель сыйлыгын алды ушул багытта. Анан ошого карабай бизде көпчүлүк адамдар кандайдыр бир ден соолук ашказаным ооруйт, бөйрөгүм ооруйт деп ушундай бир шылтоолор менен орозо туткулары келбегендер көп да. Ушул жакта биздин медицина дагы эмнегедир мурдакы бойдон, мурдагы совет доорундагы бойдон калыптанып калгандыктан алар тутпаганга мындай рекомендация көбүрөөк беришет да. Кандай элестесиз ушуну? Жок, азыркы окумуштуулар далилдеп атпайбы, өзүңүз айткандай, көпчүлүгү тутканга депчи. Биз эми мусулман баласыбыз да. Мусулман баласы бул карап отурбайт, эмне үчүн деген жараткан Алланын буйругуна суроо койбойт. Мусулман адам жараткан Алланы жакшы көрүп, ага баш ийип, буйруктарын аткарат да. Ошол эми жараткан Алла Таалага болгон ишеним, таануу, Алланы тааныган, же болбосо Алла Тааладан коркуу, сезими, ыйманы алсыз деп айтсак болот. Ошонун себебинен ар кандай шылтоо менен кичине эле оорубаган менен, кээ бирлер оорубай деле кармабай эле, мен кыйналып калам деп коркуп эле, шайтан коркутат да. Көз коркок, кол батыр деп этмеспи? Ошон үчүн бисмилла дегенде коркпой кармап көрө бериш керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам мындай деген да: "Суму тасуху". Орозо кармагыла, ден соолукта болосуңар деген. Мынакей. Орозо кармагыла, ден соолукта. Ар бир нерсенин зекети, тазалануусу бар. Адамдын тазалануусу мейли ашказан болсун, мейли дене болсун, мейли кан болсун, мейли жаман мүнөз болсун, ушудан тазаланууга орозо берип атпайбы? Мынакей. Ошол жерден биз билсек болот канча касиеттүү экен да. Бул дагы ачыла элек. Орозонун касиеттери эми башталат. Ачып азыр көрөт. Ошондуктан мен айтаар элем, бул жерден коркпостон саарлап, жакшы ушуп саарлап, мисалы бүгүн Бишкектин убактысы боюнча 3:50 десек, 3:50ге чейин, 3-төн 50 өткөнгө чейин жакшылап курсагын тойгозуп, жакшылап суусундуктар көбүрөөк ичип, оозу башын жууп, болду бисмилла деп көрсүн. Акырын көрсүн. Эгер ошо оорулуу адам деле мындай кылып көз алдынан өткөрүп берсин. Эгерде такыр болбой баратса, макул. Ал оорунун себебинен мен кыйналып уже таптакыр болбой калдым десе, ага мени урсат. Анан мүмкүн ушул орозонун кадырынан Алла Таала ошо башка ооруларга шифа берип коет. Каяктан билесиз? Бул анык эле. Ишеним эгерде орундуу болсо, Алла Таала ошого шифа берип коюшу анык эле да. Мусулман үчүн орозо тутпай коюунун күнөөсү канчалык? Бул эми Аллах Тааланын алдында чоң күнөө бул. Чоң күнөөлөргө кирет. Намаз окубай коюу, кандай оорулук кылуу, калп айтуу, арам ичүү ушундай эле
Рамазан айда мүмкүнчүлүгү болуп туруп, ден соолугу жакшы болуп туруп дагы эгерде кармабай койсо, бул чоң күнөө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул исламдын 5 түркүгүнүн бири деген. Ушунчалык чоң айтылган. Исламдын 5 түркүгүнүн бири. Буга милдеттүү орозо кармаганга, кармабай койгонго катуу коркунучтар айтылган. Ошондуктан буну чоң күнөөлөргө кирет. Кичинекей күнөөлөргө эмес, чоң күнөөлөргө кирет бул, чоң күнөөлөргө. Мындан орозо пайгамбарыбыз айтат, силер орозону бекем кармагыла, анткени буга тең келе турган амал жок дейт да. Ошондон улам бул чоң күнөөгө кирет дагы, биз мындан сактанышыбыз керек. Пайгамбарыбыз айтат, Рамазан айда эгерде бул орозо тутпаса, күнөө кечирилбесе дейт да, анда качан кечирилет дейт. Анда күнөөсү качан кечирилет. Ошондуктан бул милдеттүү. Эми орозонун сообуна тотолсоңуз, орозо тутуунун сообу канчалык? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, кимде ким бир күн Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн орозо кармаса, жараткан Алла Таала ошо орозо кармаган киши менен дозоктун отун аралыгы жер менен асмандагыдай узак кылып коет экен да. Бир күндүк күнөө. Бир мисалы аң деп коебуз, окоп, аң. Ушунчалык узак кылып коет экен, анын аралыгы жер менен асмандын ортосунча болот экен. Бир күндүк Алланын ыраазычылыгы орозо кармаса, бул нафил орозого айтылып атат. Нафил орозо. Нафил деген ал милдеттүү эмес. Жылдын кайсы күнү деле Рамазан айдан башка айларды кармасаңыз, ол нафил болот да. 5 күн кармаган болбойт. Мисалы, айт, орозо айт күнү, курбан айт күнү, курбан айттан кийин 3 күн тыюу салынат. Бир жылда 5 эле күн тыюу салынат. Калган бардык күнү кармай берсе болот. Пайгамбарыбыз айткан, эң жакшы орозо Давуд пайгамбардын орозосу деген. Ал кандай эле? Бир күн кармайт, бир күн ачат. Бир күн кармайт, бир күн ачат. Бир күн кармайт, бир күн ачат. Эң мыкты орозо. Пайгамбарыбыз орозону кээде ушундай кармайт эле, ооз ачпай туруп кармайт эле. Улантып, сому висал деп коет буну, улантып кармайт эле, ооз ачпай. Сахабалар дагы пайгамбарыбыз туурап кармаганда, пайгамбарыбыз айтты, алар тыюу салды. Силер андай кармабагыла. Силер ооз ачып кармагыла. Анткени жараткан Алла Таала мага өзү таам берет, өзү сусундук берет, өзү тамак берет. Силер мага теңелбегиле деп койгон да эми. Мындай касиеттер болуп атпайбы? Орозонун сообу Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын күнөөлөрүңөрдүн кечирилүүсүн айтып атса, тозоктон куткарылууну айтып атса, бейиштин иштери ачылып атканын айтып атса, бунун соопторуна канча деген баятан бери ушу айтып атабыз. Ушу сооптордун баардыгы ушу Рамазан айында орозо туткан сообу. Эми көпчүлүк орозо туткандар анын эрежесин, кандай учурда ооз ачылып калат деген маселени көп түшүнүшө беришпейт да. Маселен, Саратанда орозо тутуп жүргөндөрдүн барып сууга түшүп атканын көрөсүң, же кандайдыр бир ушундай бир иштерди жасап аткандарын көрөсүз да. Орозонун тартиби кандай? Кандай учурда ооз ачылып калат? Орозон эми денеге бир нерсе кирсе, буда ооз ачылып калат. Ооздон, мурундан, кулактан, ошондой эле мисалы мынау мурунга тамчылатып коет, кулакка тамчылатышат мисалы ушуларга. Укол маселеси боло турган болсо, түздөн түз мээге укол берсе, же түздөн түз ашказанга укол берсе, ошондо гана ооз ачылат. Беркинде уколдордон ооз ачылбайт. Мисалы венага, же болбосо мисалы азыр бирөөлөр эми алдырат, колунан укол алдырат, же тиши ооруп атат эле тишинен, буларга ооз ачылбайт. Билбей жеп алгандан, ичип алгандан, билбей унутуп калып, орозо экенин унутуп калып, аялына жакындап алгандан күндүзү ооз ачылбайт. Эгерде бул эстеп кетсе, ошол момент токтотуш керек. Оозунан салган, эстеп кетти орозомун деп. Бир эки неме жеди, унутуп калган эле. Ана эми жейинен эстеп кетти. Ошо эстегенде ошо ооздогун жутуп албаш керек, чыгарыш керек. Түкүрүп жута турган болсо ооз ачылбайт. Ооз чайкап туруп сууну түкүрсө болот, ооз чайкаса болот. Душ алса болот. Бирок ооз чайкаганда да бир айтып кете турган нерсе, оозго суу алып туруп чайкагандан кийин кичине нымдуулук болуп калат да, оозда калат. Ошондо бир түкүрүп коюш керек да. Эмне үчүн? Шекти кетириш үчүн. Этиятсыздыктан эгерде бир тамчы өтүп кетсе, анда орозо бузулуп калат. Унутуп калып, бир эмес 2 порция тамак жеп алса дагы, анда оозо бузулбайт. Бул унутуп калуу бөлөк.
себеби аны жараткан Алла Таала өзү тамак берди деп эсептелинет. Ошондуктан орозодо даарат алганда, гусул кылганда каргыра кылбасын дейт. Оозуна суу алып туруп каргыра кылбасын дейт. Себеби коркунуч бар өтүп кеткенге. Экинчиси, мурунга сууну катуу тартпасын дейт. Бул жака чейин өтүп кетпесин да. Мындай кичине акырыныраак тартсын дейт да. Эми душ алса болот. Кулактан, мурундан суу кирген этиятташ керек. Албетте айтат элек мисалы, эми мындай бассейнге же болбосо көлгө түшпөгүлө депчи. Анткени ал жерде кулактан, мурундан көбүнчө суу кирип кетет да. Ошо этияттуулук кылып, бул жерге чейин эме болсо башын салгандан кийин көбүнчө суу кирип кетет. Ошондон этиятташ керек. Ушул орозону, бир айлык орозону кандай өткөргөн жакшы деп айтып калышты. Кандай өткөргөн жакшы? Эми бул Рамазан айы бул ибадаттардын сезону, сооптордун сезону, Аллага баш ийүү кулчулдуктун сезону. Бул Кур'ан-ы Каримдин айы, Кур'ан түшкөн ай. Ошондуктан эң биринчи көп көңүлдү бура турган Кур'анга. Рамазан айда Кур'ан-ы Каримге Имам Азам Абу Ханифа рахматуллахи алейх биздин мазхаб башчыбыз, Ханафи мазхаб деп атпайбызбы? Ушу Ханафи мазхабты түзгөн Кур'ан хадистин негизинде бул Имам Азам Абу Ханифа деген. Бул Абу Ханифа, Имам Азам Абу Ханифа рахматуллахи алейх түндөсү бир хатым Кур'ан кылчу экен. 600 бет Кур'анды окуп бүтчү экен. Күндүзү дагы бир хатым Кур'ан. Демек 30 күн болсо 60 хатым Кур'ан. Күндүзү бирди бүтүрөт, түндөсү бирди бүтүрөт. Жана бирөөнү таравих менен бүтүрчү экен. Ушинтип 61 хатым Кур'анды бүтүрчү экен. Бул деген эми кандай деген көрбөйсүзбү? Булар ушулар билген да. Азыр бүгүнкү күнү Ханафи мазхабтын аркасынан ушу түшкөндөр, жашагандар 63% мусулмандар. 900 миллион киши деген сөз. Жөнөкөй эле боло бербейт да. Бул кишинин такыбалыгы, билими, ибадатка ушундай ибадаткөйлүгү, чынчылдыгы ушунчалык жараткан Алла Таала жаккан экен, мынакей берди. Алар кандай ибадат кылды? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ушул намаз окуганда балтырлары шишип кетет эле. Айша энебиз бир жолу сурап, "Я Расулалла, сиз мурунку кийинки күнлөрүңүз кечирилген, өзүңүздү эмне ушунчалык кыйнайсыз?" дегенде пайгамбарыбыз айткан да, Айша, мен шүгүр кылуучу бенде болбоймунбу депчи. Көрбөйсүзбү? Мына деген эң биринчи Кур'ан-ы Карим менен достошуп, сырдашып, жакындашып, Кур'анга убакыт бериш керек. Рамазан айды кандай өткөрөбүз? Кур'ан менен өткөрөбүз. Рамазан айга Кур'анда, мисалы эми арабча билгенге аракет кылыш керек. Арабча үйрөнүп, арабча Кур'ан окуганга аракет кылыш керек. Болбойт дегенде Фатиха сүрөсү менен акыркы 10 сүрөнү. Эми ким билбесе, ушуну үйрөнгөнгө убакыт бөлүш керек. Рамазан айда Алла Таала адамдын память, акылга, эске тутумун ачат да. Ошон үчүн тезирээк үйрөнөт. Бул бир. Экинчиси котормолор бар. Кыргызча дагы, орусча дагы, башка тилде да котормолор бар. Ушу котормону шашылбай жакшы маани берип окуш керек. Маани берип окуш керек. Жараткан Алла эмне деди, кандай деди? Кандай буйрук айтып атат, кандай окуяны айтып атат? Ушу менен Кур'анга мындай бир кызыгуу пайда болуп Кур'анга. Экинчиси болсо, көбүрөөк зикир чалыш керек. Мындай да баардыгыбыз эле орозо кармадык. Бирок бирөөбүздүн орозобуз жогору, бирөөбүздүкү төмөнүрөөк, бирөөбүздүкү орточо. Ал кайсыга байланыштуу? Зикирге байланыштуу. Намазда дагы, ажылыкта дагы, орозодо дагы ушундай. Кимдин зикири көп болсо, ошонун ибадаты жогору. Мисалы, орозо баарыбыз бир кармап атабыз. Бирок мен зикир көп чалып атам. Мен 1000 жолу зикир чалдым. Сиз 100 жолу чалдыңыз. Бирөө 10 жолу чалды. Баарыбыздын орозобуз бирдей эмес да. Кандай? Зикирди көп чалган адамдын орозосу жогору. Ажылыкка мен деле бардым, сиз деле бардыңыз, эл барды. Бирок мен зикирди көбүрөөк чалдым, сиз орточо чалдыңыз, бирөө дагы азыраак чалды. Же сиз көбүрөөк чалдыңыз, мен азыраак чалдым, бирөө андан орточо мисалы. Демек, бул зикир менен кимдин орозосу эң мыкты болгонду кааласа, ал зикирди көп чалсын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, силер 4 нерсени көп кылгыла деген да. Ал 4 нерсе экөө буну аргасыз, кажетиңер бар. Экөө силердин зарылчылыгыңарда. Ансыз мүмкүн эмес. Экөөнө силер муктажсың. Ал кандай? Биринчиси ла илаха иллаллах, астагфируллах, экинчиси. Үчүнчүсү ас'алукал жанна, бейишти сурайм, ауду бика минан нар, тозоктон пана тилейм. Ошон үчүн таравih намазды окусаңыз керек, бардыгы мындай бир үн менен хорон деп коебуз,
ла илаха иллалла, астагфирулла, асталукал джанната ва ауду бика минан нар да айтат. Ушул зикирди ошо таравиде эле эмес, күндүзү нары бери басканда, жүргөндө, ушунун бардыгында ушуну айтып, ла илаха иллалла. Пайгамбарыбыз айткан, афдалу зикр ла илаха иллалла ва афдалу дуа алхамдулилlah. Дуалар, зикирлердин эң абзели бул ла илаха иллалла. Дуалардын эң абзели алхамдулилlah деп. Демек ла илаха иллалланы көп айтышыбыз керек экен. Астагфирулла, Алладан кечирим сураймын деген. Буну көп айтышыбыз керек экен. Алланын бейишин көп сурагыла, дозогунан көбүрөөк пана тилегиле деген. Мына ушу төртөөнү көбөйтүшүбүз керек экен зикир боюнча. Эми дуа боюнча Рамазан айда кандай өткөрөбүз? Демек, Куран менен, тарави намаздар менен, каза намаздарыбыз бар, ошолорду окуйлу. Андан кийин зикир менен, зикирди көбүрөөк кылайлы. Дуаны көбүрөөк кылайлы. Бул өзүбүзгө ибадатка тиешелүү да, ибадатка тиешелүү. Эми bundan башка бизден өтсө пайдалар кандай? Оозачарлык кылайлы. Пайгамбарыбыз айткан, "Ман фаттара саиман", ким оозачарлык кылса, орозо туткан кишинин оозун ачса, ага биринчиден күнөөлөр кечирилет деген. Экинчиси, ошо орозо туткан адам канча сооп тапса, ошончолук соопко бул ээ болот деген. Үчүнчүсү, Алла Таала аны дозоктон куткарат деген. Ооз ачтырган кишини. Ооз ачтырган кишиге 3 улуу фазилет айтылып атат, пайда айтылып атат. Дозоктон куткарат деп айтылып атат. Орозо туткан кишилердин сообунчалык эч бир кемчилдиксиз ошончо сооп берет деп атат. Күнөөлөрүн кечирет деп атат. Ошон үчүн биз баарыбыз ооз ачтыруу аземин дейбизби, ооз ачтыруу акциясы дейбизби, салым кошушубуз керек да. Пайгамбардан сурады да, биз баарыбызда күчүбүз жок деди. Бир кишинин курсагын тойгозо турган, ооз ачтыра турганчы. Пайгамбарыбыз айтты, буну Алла Таала бир уртам суу менен ачтырсаңыз дагы ушу насип кыла берет. Бир уртам сүт менен да ооз ачтырсаңыз, бир курма берип деле ооз ачтырсаңыз, ушу соопту берет деп атпайбы? А биз бүгүн мына билесиз, суу арыкта эле агып атат. Ошу менен эмне биз кичине кызмат кылып, мынаны деп ооз ачып коюңуз деп бериш бизге кыйын эмес да. Бир курма канча акча кетет? Ушу менен аштырып койсок дагы, эгерде нан, дасторкон жайып, курсагын тойгозо турган болсок, канча сооп алабыз? Мынакей биз ооз ачтырып, өзгөчө баягы капаланган, сүйлөшпөй калган, катташпай калгандарга ооз ачтыруу. Туугандар менен, анан кийин 4 нерседен тооба кылуу. Тооба кылуу. Өзгөчө 4 нерседен. Бардык күнөөлөрдөн тооба кылыш керек. Рамазан айды тооба менен өткөрүш керек. Бул тооба кылуунун айы. Өзгөчө 4 нерседен. Биринчиси, мудмина хамыр. Бул 4 түрлүү киши Рамазан айда күнөөсү кечирилбей калат экен да. Коркунучтуу да. Кадыр түндө дагы күнөөсү кечирилбей калат дейт. Түндөрдүн султаны, Алла Тааланын ыйык түнүндө дагы 4 түрлүү адам. Ким? Мудмина хамыр. Дайыма арак ичкен адам. Дайыма арак ичкен адам. Эми кээде ичип, кээде ичпей жүргөндөр деле бар. Алардын кандайдыр бир кечиримдүүлүгү бар да. Бул деген мен кээде ичсе, кээде ичпей койсо боло берет деген мааниде эмес. Такы ташташ керек жаман иштердин бардыгын. Бирок мынау кечирилбей турганы дайыма ичкен. Экинчиси, акун ливалидей. Ата-энесине тоң моюндук кылган. Ак болгон, ата-энеси ак кылып берген да. Ушунчалык ренжиткен, ушунчалык капа кылган, балалыгынан, кыздыгынан кечип берген. Мынакей. Үчүнчүсү, катыя рахим. Тууганчылык мамилени үзгөн. Мамилени үзгөн, катташпай койгон, учурашпай койгон. Мына. Төртүнчүсү, мушахин. Мушахин дегени бири-бири менен кек сакташкандар, кечиришпегендер. Кек сакташкандар, кечиришпегендер. Мушахин деп коет. Жүрөгүндө өч алам деп жүрөт. Кечирбей, кек сактап жүрөт. Ушулар болсо, ушулар ыйык Рамазан айда дагы кечирилбей калат экен. Ошондуктан мына бардык орозо кармаган элибизге мен кайрылып кетер элем. Жараткан Алла Тааладан, Алла Таала баарыбызга мындай акыйкат кылып көрсөтүп, бекем кылып, ушул нерселерден тооба кылганга товфик берсин дейт элем. Демек, ким ичип жүргөн болсо тооба кылсын, арагын таштасын. Ким ата-энесин какшатып, ата-энесин ушул кандай десем, иренжитип жүрөктөрүн капа кылып, аларга тоң моюндук кылып жүргөн болсо, ата-энесин ыраазы кылсын. Ата-энесин ыраазы кылсын. Болбосо кечирилбей калат экен. Рамазан айда да күнөөсү кечирилбей калат экен. Көрбөйсүзбү? Үчүнчүсү, тууганчылык мамилени каттабай койгон, учурашпай койгон, саламдашпай койгон, такыр кабар албай койгон. Буларды андай кылбаш керек. Барып, анан көрөк катташыш керек. Кечиргенде Алла Таала кечирет. Төртүнчүсү, жалпы эле мусулмандарга баарыбызга тиешелүү болуп атат. Бирибизге кек сактабай. Саясатчылар,
соодагерлер, андан башка жалпы эле элибиз бири бирибизге болгон ушундай бир кек сактабайлы. Эгерде характерибиз оң келбесе, бири бирибизге туура келбесе, мамиледе ылдыйөөдө болуп кеткен болсо, мейли. Анда мамиле кылбай эле коелу, бирок мусулмандар бири бирине эки нерсени таштабасын дейт да. Биринчиси салам, экинчиси дуа. Учурашууну ассаламу алейкум деп учурашып жүрүш керек. Мейли, экөөбүз катташпай эле коелу, кандай десем, иштешпей эле коелу. Мамилебиз, характерибиз туура келбейт. Бирок ассаламу алейкум, кандайсыз, соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, болду, кеттим мен. И дуа кылганда мен сиз үчүн, сиз мен үчүн дуа кылган таштабаш керек, мусулмандар. Кандай гана болуп кеткенде дагы. Ошон үчүн ишен карап туруп, мына кечиримдүүлүк айы келип атат. Бул кайрымдуулук, боорукерлик, камкөрлүк айы келип атат. Ошондуктан сабырдуулук ай, сабырлууга бере турган бул бейиш болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте бир жолу Рамазан айда дагы экен же башка убакта кыскасы эме болуп калды. Ухдурул минбар деди да, минбарга мечитке келди да, минбарга жакындагыла деди, барды. Бардыгы жакындады. Анан кийин минбар барды келгенден кийин минбарга Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде чыкты да. Чыкканда биринчи тепкичке чыкканда амин деди. Экинчи тепкичке чыкканда дагы амин деди. Үчүнчү тепкичке чыкканда дагы амин деди. Сахабалар таң калды бул. Мындай окуя болгон эмес эле. Бул таң калыштуу, жаңы бир окуя болуп атат. Сурады: "Я Расулалла, сиз бүгүн ушундай бир иштерди аткардыңыз, биз таң калдык." Бул эмне себептен деп пайгамбарыбыз айтты. Жабраил периште келди дейт. Жабраил периште келип дуа кылды. Ким? Периштелердин мырзасы дуа кылып атат. Адамзаттын асылы амин деп ошо дуаны бекемдеп атат. Кабыл кылсын, кабыл кыл Алла деген сөз да. Не деди? 3 дуаны. Пайгамбарыбыз айтты: "Менин атым аталып туруп." Жабраил периште айтты: "Сиздин атыңыз аталып туруп, сизге салават айтылбаса, ошол Алланын рахматынан кур калсын, Алланын мээриминен үзүлсүн" деген ушундай катуу дуа болду да. Пайгамбарыбыз амин деп койду, көрбөйсүзбү? Экинчиси, кимдин ата энеси же экөөнүн бирөөсү бар болуп, аларга кызмат кылып, бейишке кире албаса, аларга ошо кызмат кылганы ал адамды же кызды, уулду бейишке киргизе албаса, ушул Алланын рахматынан үзүлсүн деди эле. Жабраил периште дуа кылып, пайгамбарыбыз амин деп койду. Үчүнчүсү, Рамазан айы келип туруп, күнөөсү кечирилбесе, Рамазан айы келип туруп, орозо тутуп, Рамазан айы эмне экенин билбей өтүп кетсе, Рамазан келдиби кетти билбей калып, мынакей күнөөсү кечирилбесе, ал дагы Алланын рахматынан үзүлсүн, Алланын мээриминен узак болсун деп Жабраил периште дуа кылганда пайгамбарыбыз амин деп койду. Көрбөйсүзбү? Бул деген 3 нерсе деген сөз. Бул жерде ата энебизге кызмат кылып, бейишке ылайыктуу болойлу. Пайгамбарыбыздын аты аталганда жакшы көрүп, саллаллаху алейхи вассалам, Алланын саламы, тынчтыгы, салаваты болсун деп турайлы. Үчүнчүсү, Рамазан айы келгенде кадырлап, күнөөлөрүбүздөн кечирим сурап, мынакей күнөөлөрүбүздөн тазаланып алайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин телекөрсөтүүбүз аягына чыкты. Урматтуу Азирети муфтий бизге келип, өзүңүз убактыңызды, тар убактыңызды бөлүп, бизге келип маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Ар дайым саламатта болуңуз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Саламатта болуңуздар.